мына ушундай жомоктогудай жасалгалар жаңы жылдын көркүн чыгарат, айрыкча Америкада үйдүн ичин же болбосо шаардын борборлорун гана эмес, ар бир үйдү, көчөлөрдү ушундай кылып жасалгалап, кооздуктар менен, ар кандай лампочка менен сонун кылып жасалгалап чыгышат. Азырда бул жерде машиналар бул жакта токтоп, атайын видеого тартып, анан кетип атышат. Абдан сонун. Бул кооздуктарды биз ар дайым көрөбүз, сүрөткө түшөбүз, суктанабыз, бирок ким жасайт? Ошол дагы абдан кызыктуу. Бүгүн ошол булар кандай жасалат, мына ушул жарыктар, кооздуктар, ошолор жөнүндө дагы сөз кылабыз. Мага дагы абдан кызык, айтымына караганда абдан түшүктүү жумуш дейт. Мына ушул үй Америкадагы кадимки эле үйлөрдүн бири, бирок ушундай сонун жасалга менен дагы да жомоктогудай көрүнүп атат азыр. Эми бул жерде азыр бизди бул жакта токтоп бизди неме кылып атат. Ушул үйдү жасаган, ушул кооздуктарды жасаган адам ошого жардам берген биздин бир кыргыз апа бар экен. Ошону менин жанымда турат. Салам достор дейби. Эжени ким тааныды? Чикагодагы болсо баардыгы эле таанып калышты. Эже аябагандай активный экен. Эже да калса ушул жасалгаларга дагы жардам бериптир. Кантип жардам берди? Эми өзүнөн сурайлы. Салим эже, кимге жардам бердиңиз? Ким жасайт буларды? Бул үйдө менин кызым, күйөө балам жашайт. Анан жыл сайын ошо өзүнүн хоббиси, күйөө баланы ушул оформлениени жасайт, коостойт. Жаңы жылга карата. Анан быйыл бир мен жардам берип көрөйүнчү дедим. Бул кандай кыйынчылык менен турат. Ушунчалык эле жалтырап көчөдөн өтүп баратсаң, ар бир машина токтоп, кызыгып көрүп кетет. Анан көрсө бул аябай кыйынчылык менен жасалат экен. Бул 2 ай деген жасалат экен. Албетте компанияларга заказ берсең бат эле жасап кетет, бирок алар аябай кымбат акча алат экен. Бирок күйөө балам өзү эле жасап, анан мен бош убакыттарда келип жардам берип, жумуштун кандай кыйынчылык экенин сездим. Сездиңиз, Кээ күндөр тизебиз тосту ылай болуп калып аткан күндөр болду. Азыр бул биз турган биз үйдүн астында турабыз, турабы? Ооба. Мынакей үйдүн астында турабыз. Бул бир кичинекей гана бөлүгү деп коелу. Азыр үйдүн арт жагына, айланасына өтөбүз, дагы сонун бир жомоктогудай атмосфера болот экен. Бул аябай эле көп эмгекти талап кылат экен. Мына октябрь айынын башынан баштап эле баягы канча деген лампочка илинип турат бу жерде. Мен мурда көп эле салчу эле эмес элем. Быйыл аябай сурагым келип, канча жарык бар десем, 300 миңден ашык лампочка бар экен. Ушул жерде азыр, Ушул тамдын артында, анан астындачы. Анан могу тамдын төбөсүнө чейин илип атпайбы? Анан бул жердеги 20 метрге чейин бийик 2 ёлка бар. Аларга дагы лампочка алардын төбөсүнө чейин илинген. Иши кылып ушул огороддо канча дарак болсо, ошонун баардыгына лампочкалар илинип, жалтырак кооздук берилет экен. Кайсыларга сиз жардам бердиңиз? Мен основной немени огороддун артындагыларга жардам бердим да. Анан бул жактагыларга да бир кичине кол кабыш кылдым. Анан бул жерде болсо эликтин бугу деп коебуз да, ошонун баласы экен. Анан кийин бул баягы мүйүстөрү өтө бийик эмес, өтө мындай аябай аркайган эмес. Огороддун артында аябай мүйүс аркайган немелер бар, бугулар бар. Анан бул бугу деген бул тынчтыктын символу экен. Анан үй бүлөнүн символу экен да. Аябай мунун мааниси абдан зор экен. Тазалыктын символу экен. Ал эми тетиеде кысыл, жашыл болуп күйүп турган лампочкалар болсо, ал гүлдүн элесин берет экен. Баягы кышында эшикке гүл айдай албайсың да, жайында баягы гүлдүн баары жайнап жадырап турат. Могу кышында ошол кызыл тазыл болуп күйүп турган лампочкалардын баары гүлдүн элесин берет экен.
Мынол жерде болсо мультфильмдеги неменин сөлөкөтү да каармандын адамдын мындай баланын бул сөлөкөтү экен. Ал болсо Кар кишинин. колун булгалап добро пожаловать деп орусча айтканда кош келипсиңер деп чакырып атат. Мына азыр көрүп атасың, мына жерде бир өткөн машинанын ар бири токтоп, ушул көрүп кызыгып кетишип атат. Бул болсо чоң бугунун немеси экен, сөлөкөт экен. Ал бул жагында мынагу немелери турбайбы? Мүйүстөрү. Бул мүйүстөрү күндүн чыгышын, анан күндүн батышын элестетет экен да. Анан аябай мааниси абдан зор экен. Бугу бийиктикке алып барат экен. Бугу адамды тазалыкка үйрөтөт экен, үй бүлөлүк ынтымакты чакырат экен да. Мындайча айтканда, мунун мааниси абдан зор экен. Баягы көчөдөн көрүп алып эле кетип калганда көп элес алчу эмес элек. Анан момундай өзүң жасагандан кийин аябай ар бирине маани бергиң келет экен да. Аябай бул эмне кандай кыйынчылыктар менен жасалат, эмне мааниси бар деп. Анан ушуларды быйыл өзүм жардам берип, ошондо билдим аябай. Анан буга абдан чыдамкайлык керек экен да. Муну 2 ай илиштеген эмне? Муну бийик турбайбы мынакей могу арча. Мунун төбөсү деген 20 метрден ашык деп уктум. Эми 20-25 метрге алып келет экен. Ушунун төбөсүнө чейин илинип атат да. Буга дагы кандайдыр бир немелер менен чыгат экен, шаадалар менен. Анан мунун дагы иши кылып ушул жердеги өсүп турган кичинекей гүлдүн бутагыбы эч нерсе кур калбаш керек экен да. Азыр ошондо күйөө балаңызга сизден башка эч ким жардам берген жок? Жок, менден башка эч ким жардам берген жок. Жада калса кызыңыз дагы жардам берген Жок, кызым андай эме любитель эмес, эшикте жумушта кылбайт ал. Чыкпайт Ал өзүнүн жумушу менен эле алек. Мен өзүм мындай эмгекчил менен айылда өскөм, анан кийин эшиктеги жумушта жакшы көрөм, анан кызыгуум болду да, кызыгуум артылып. Анан эми азыр менин көрөрмандарым айтат да, мынакей токтогон машиналарды тартып коеюн, келип ушинтип токтошуп, сонун хай келгиле бияка сүрөткө түшөбүз деп. Анан азыр менин көрөрмандарым сурайт да, кана бул эженин күйөө баласы эмне өзү чыкпайт, эмнеге өзү айтып бербейт, эмнеге өзү көрсөтүп бербейт дейт. Кана күйөө балаңыз? Күйөө балам публикага чыкканда жактырбайт, даже сүрөткө түшкөндө да жактырбайт. Анан кийин ошондуктан мен анын жасаган эмгектерине өзүм жардам берген үчүн ошо мен эмгегин баалап, анан кийин ошо көрсөтөйүн дедим. Анткени Кыргызстанда жашап жүргөндө бир уёлканы жасаш үчүн мен 1 ай даярданчумун. Анан көрсө ушунча баягы кыргызча айтканда 10 сотук жер да берчи. Баягы ошончо жерди жасаган адамдын колунан келет экен да. Баягы жалкоо болбосоң, эмгекчил болсоң, ошо нерсени сүйсөң колуңан келет экен. Ошон үчүн мен ушу быйыл өзүм жардам берип, аябай билдим. Анан ушунча эмгек менен жаралган нерсени ошо элге көрсөткүм келди аябай. Жүрүңүз эми үйдүн арттагы эң мындай маанилүү жактарын көрөлү, ошол жактарды көргүзүп жүрүңүз, сиз астыга түшөрүңүз. Бул жакта мына кичинекей коробкаларды жада калса жасап коюптур. Булар эмелер, подаркалар да. Подарок. Америкада өзүң билесиң го, подарок бергенди аябай жакшы көрүшөт. Ар кандай сет тим эле көздүн жоосун алат. Анан үй дагы аябай сонун экен, үйгө дагы жарашып сонун болуп калыптыр. Бул жакта мынакей балдар үйдүн ичинде дагы башкача сонун жасалган. Аны азыр ичине кирип көрөбүз. Жаңы жыл өзү бир эле күн, бирок ага даярдык өзгөчө кызыктуу го. Жаңы жылга чейин даярданасың, белек аласың. Эми америкалыктар жаңы жылга караганда дагы жанагы Крисмас майрамы деп ошону көбүрөөк жакшы көрүшүп, көбүрөөк даярданышат. Кандай сонун неме? Аябай чоң жер экен, Карагылачы достор, мындай жомоктогудай да, мен мындай кылып секиргим келип атат. Ура деп секир. Кошуналарды баарын чакырып. Бул жерде азыр мына үйдүн арты
карап көзүм тойбой атат. Ар кайсыл светтер болгон үчүн ар бир светтин өзүнүн адамдын психологиясына бир тийгизген жакшы жактары бар да. Мисалы көк башкача маанай тартуулайт, сары башкача, жашыл башкача. Мына ошолорду айкалыштыргандын өзү дагы бир чоң ышык, эмгек, кандай десем, фантазия да. Аябай сонун экен. Мага аябагандай жакты. Достор, эгерде Чикагода болгон болсоңуздар, ушул жерге келип сүрөткө түшүп, айрыкча Арлан парк жакта жашагандар болсо, келип ушул жактан өтсөңөр болот. Огород аябай чоң экен, сонун экен. Жогоруда айткандай эле, ушул Салима эже тууралуу чын эле кененирээк көрсөтүү программа менин YouTube каналымдан көргүңүздөр келсе, комментарийге жазыңыздар, плюс коюңуздар. Анан биз буйрусам жакынкы күндөрү Салима эже тууралуу кенен бир сонун программа тартып чыгарабыз. Ага чейин жаңы жыл баарыңыздарга сонун жыл болсун. Мына 2020 жыл көз ачып жумганча ар кандай окуяларды камтып аяктап баратат. 2021 бир сонун жыл болсун деп үмүт кылалы. Бул эми аябай чоң эмгек да. Буга баягы чын айтканда железный нерв керек экен. Үйдөн бир лампочка күйүп келсе такканча кыйкырышып, ай алып келсен дейбиз. Анан муну карабайсыңбы, аябай коосун. Мына жерге туташтырат окшойт, Туташтырган жерлери. Мына туташтырылган жерлерде да ошондо ушундайдан 11 12 ушундай эмеси бар экен. Анан кийин булар эме болуп калганда муну кайра трансформатор сыяктуу болуп турбайбы бу жерде. Эгерде жамгыр жаап эметип кетсе, мунун өзүнүн деле капкакчасы бар, бирок ошондой болсо да безопасный болуш үчүн үйгө туташтырып коет. Бул ушунча чоң огороддо жасалгандыктан айтып атпаймынбы, 300 000 штук лампочка коюлат экен депчи, ошонун баягы өзүнүн болжолучу. Анан бул токту аябай көп тартат болуш керек деп ойлойт да. Андай эмес экен, токту андай көп тартпайт дейт. Ошо өзү нормалдуу эле тартат экен да, анчалык өтө тартпайт дейт. Анан күйүп да кетпейт экен. Бул ошого ылайыкташтырылган экен да. Коркунучтуу эмес да. Анан өзүнүн убактысы келгенде ошо мурда эле программага коюп коет экен. Анан ошондо өзү өчөт экен да, өзү өчөт. Анан кайра кечинде күйөт. Кайсыл маалда караңгы кирсе, ошо 4:30 ошол кездерде өзү күйөт. Кайра өчөт. Автоматтык түрдө иштейт экен да. Автоматтык түрдө иштейт да. Улам муну өчүрүп күйгүсө отурбайт да. Өзү автоматически баягы бир сыйра карап контролить этип коет. Азыр эми эже бул үйдүн сырты эле, үйдүн ичи дагы өзүнчө бир башкача жасалгалары бар экен. Үйдүн ичине кирсек болобу? Болот, албетте. Үйдүн ичинде 2 елка жасалган. Азыр айтпай туруңуз, үйгө кирип анан айтып берет. Макул. Кеттик да. Анда үйдүн ичине кирип, үйдүн ичинде көрөлү. Түр. Жүрөңүз, жүрөлү. Давай. Азыр эми Холодно уже. Күйөө баласынын Дагы үйдүн бүгүн ичиндеги күн жакшы. дизайндарды бир аз көрөбүз. Кандайсыңар? Рас кетип калыпсыңар, күн суук. Гүлайым экөө суукка карабай эле. Жыргап жүрдүк, подруга болуп алдык. Аябай сүрөткө түшүп, видеого түшүптүм эле. Сырттан үшүп кирдик, аябай. Үйдүн ичи дагы аябай сонун экен. Мынакей, сонун балатылар. Анан сырттагы кооздук мына айнектен, терезеден сонун болуп көрүнүп турат экен. Сырт аябай суук болуп кетти. Жүргүлө эми баркы балатыларды көрөлү. Могу елка баарыбыз эле жасайбыз. Ар бир үйдө бар азыр жаңы жылга карата. Үйгө 2 елка жасадык. Могу жерде балдар ойной турган немеде living room деп коет го, англисче айтып берейин. Ошол комнатада жасалды.
Анан кийин тиерде баягы мейман комнатада да бир елка бар. Ал экөө бир 3 күн 4 күндө жасалып бүтүлдү да, мындайча айтканда. Анан тиги жакта терезеден сырттагы терезеден жасалгалар дагы немелер көрүнүп турат аябай. көрүнөт экен. Америкада билесиң да терезе аябай көп. Туш-туштан эле чыгып кете бересиң го. Тигил жакта дагы балкон, бул жакта да балкон жайкы. Анан Салим эже үйдүн ичинде дизайнды ким жасайт? Мен азыр көрүп чыктым, аябай мындай сонун экен. Бул үйдүн ичин күйөө балам өзү жасайт. Өзү аябай ошо хоббиси. Кызым бир аз жардам берет. Анан кийин бирок күйөө балам өзү аябай өтө эмгекчил. Мондай дизайндерди аябай жакшы көрөт. Ошондой дизайндерди жасайт. Кызым бир аз интерьерге маани берет экен да. Маани берет да ошондойлоргачы аябай. Терезеден сонун болуп көрүнөт экен сырттагы косуктар. Терезеде дагы мындай жарыктар коюлуп тур. Эже айтып коет, Кыргызстанда лампочка деген сөз эме популярный болуп кетти. Мен дагы кечке лампочка деп сүйлөйт экенмин депчи. Анын сыңары сыртта азыр 300 миңден ашуун лампочка бар. That's gonna be the brightest thing. Yeah, and even if Кыргыз if I түшөктөр. don't tap you at all, then you have to not open your eyes. You have to keep closing them. And when I tap them 3 times, they open their eyes and secret and quietly get the gingerbread and hide it super quietly. Okay. And then when the person says open eyes, you have to open them. Yeah. Okay. Yeah. Let me put this into a thing. Okay. Now, close your eyes, everyone. Like this. Yeah, close your eyes like this. Guys, hey kids. Hey. Бул үйдүн ичиндеги Close жасалгалар your eyes like this. Open your eyes. аябай сонун экен. Come. Булар ойноп атышат. Let's close your eyes балдар. like that. Okay. Now. Come. Hey, come. Come on. Үйдүн ичинде Open your eyes. Hey, come. терезедеги And look. Sit there. Actually, over here. Over here. терезеден көрүнүшү жана терезенин өзүн дагы сонун кылып кооздогон экен. Мына ошол кооздуктар сонун көрүнөт экен. Тимелкмуш. Салим эже, аябай сонун экен үй. Эми 2021 жыл биринчиден тынччылыктын жылы болсун демекчимин. Ден соолуктун жылы болсун, бакубат жашоодун жылы болсун. Мынакей күндөн күнгө мынагу заманыбыз, аалам өзгөрүлүп атат. Биз дагы ошол аалам менен, заман менен өзгөрүлүшүбүз керек. Анан бири-бирибиздин жакшылыгыбызды жакшы көңүл менен бөлүшкөнгө үйрөнөлү. Ошо жаштарга биз жакшы акыл насаат, жакшы нускалуу сөздөрүбүздү айталы. Ошо келечек жаштардыкы дейт. Иши кылып жаңы жылыбыз ак жолтой жылдардан болсун. Мен бул жерде эс алып бир
ушул жердеги бир 5 мүнөтүң болсо дагы бир сонун бир рахат тартуулайт экен да. Жыргап тип эле суукка карабай, үшүгөнүмө карабай жыргап жүрөм. Чоң рахмат Салим эженин күйөө боласында. Салим эжени мынакей сүрөткө түшүп атам, видеого түшүп атам. Айтор эми биз жаңы жылды же болбосо Крисмасты деле майрамдабасак деле мына ушундай козуктар жок дегенде сонун бир рахат тартуулайт экен. Жогоруда айткандай, бул майрамдар бир эле күн майрамдалса деле ага болгон даярдык, толкундоолор, аны күтүү, белек даярдоо өзүнчө бир сонун жагымдуу маанай жаратат. Бардык жашоочуларды, бардык адамдарды, бардык менин катталуучуларымды, көрөрмандарымды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын жана 2021-жыл бардык ой максаттар ишке ашсын деп. Ура!